Ош шаарында Кыргызстан менен Өзбекстан өлкөсүнүн жарандары жолугушту. Муундар ортосундагы баарлашуу деп аталган форумда улуу муундун да, жаштардын да өкүлдөрү бар. Негизги максат алар бири-бири менен кенен баарлашып, кыргыз-өзбек калкы тээ илгертен бир тууган эл болуп келгенин талкуулашты. Талаа материалдардын негизинде 2012-жылы Кыргызстандык өзбектердин каада салттары, ырым-жырымдары жана ишенимдери деп аталган. Мен эмгекти жарыкка чыгарган элем. Мана ошол эмгекти жазып аткан учурда биздин маданиятыбыздын абдан окшош экендигине, албетте айырмачылыктар дагы бар. Абдан окшош экендигине мен өзүм күбө болгом. Бүгүн мына ошол багытта баяндама жасалат. Эки мамлекеттин жаштар арасында буга чейин деле бир нече көптөгөн достук мамиледеги иш-чаралар уюштурулуп келген. Форумдун өзгөчөлүгү мында аксакал байбичелердин жана жаштардын катышып жаткандыгында. Себеби жаштардын улуу муундан, улуулардын жаштардан үйрөнө турган сабагы көп. Ушбу тадбирден көзлөнгөн максат бул жаштар ва биз буга чейин деле жаштар ортосундагы бир нече долбоорлорду ишке ашырдык. Алар байма-бай жолугушууларды өткөрүп, бири-бири менен тажрыйба алмашып жатышты. Бирок аларга улуу муундун да акыл-насаттары керек деп ойлойм. Бул иш-чара эки мамлекеттин достук ынтымагын дагы да арттырууга чоң дем берет. Бир туугандар деле бири-бирини көрбөсө алыстап кетет эмеспи? Биз дагы бир тууган эл катары тез-тез жүз көрүшүп турганыбыз жакшы. Өзүмүздөн кийинки авлатка калдырышыбыз керек. Эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда баарлашуу аянтчаларын түзүүнү эки мамлекеттин президенттери жолугушканда белгилешкен. Себеби бир тууган эки элдин достугун кийинки урпактарга жеткирүү азыркы муундун милдети. Форумду Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги уюштурду. Акыркы мезгилде мындай дагы сөз бар эмеспи? Баягы муундар ортосундагы диалог жоголуп кетти. Жаштар улуу муунду түшүнбөйт, улуу муун жаш муунду түшүнбөйт депчи. Жок, биздин улуу муундан ала турган сабактарыбыз, баалуулуктарыбыз абдан көп. Ошондой эле биз жаштардын дагы тилин табыш үчүн мындай диалогдор маанилүү. Өзүңүздөр билгендей, кыргыз-өзбек калкы илгертеден коңшу гана эмес, бир тууган эл. Кыз беришип, кыз алышып, куда сөөп күтүшүп, базары бир, мазары бир, тили бир, дили бир эл да. Андыктан мындай диалогдун өтүп туруусу абдан маанилүү. Айта кетсек, акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын бардык жаатта соода-экономикалык, билим берүү, өндүрүш, спорт, маданият жана башка тармактарда кызматташтыгы өнүгүп жатат. Туризм тармагы да эң жогорку деңгээлге жетти. Бул үчүн эки тараптын жарандары жолугушууларды байма-бай өткөрүп турганы маанилүү. Муундар ортосундагы баарлашуу форуму кийинкисинде Өзбекстанда өтөт. Андан соң эки мамлекеттин ар бир облустарында өткөрүү пландалып жатат. Зайнат Ибраимова, Бектур Калбек уулу, ЛТР, Ош шаары.